Ырчы Самара Каримова Оштогу карылар үйүнө чек арадагыларга жардам көрсөттү. Эстрада ырчысы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова үй бүлөсүнүн атынан Оштогу карылар үйүнө Ош тез жардам кызматкерлерине жардам, Ош шаарында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 6 тонна un, 1 тонна май жана 500 килограмм макарон таркатышты. Бул тууралуу ырчы Барометр агенттигине ырастады. Андан сырткары Тажикстан менен чектешкен аймактарга дагы гуманитардык жардам жеткирилди. Баткен, Лейлек, Тажикстан менен чек ара айылдарга менин Демилген менен Каныбек мырза менен чогуу 1,5 миллион сомдук жардам таркаттык. Колдоо иретинде Рамазан айынын урматына un, май, күрүч, шекер, акчалай жардам, бирдик көп балалуу үй бүлөлөргө кир жуучу машина, муздаткыч таркаттык, деди ырчы. Андан сырткары ырчы эл сом номерине 200 000 сомдон ашык акча топтоп, аны да жардамга муктаждарга таркаткан. Маалымат булагы Барометр чекиткейжи. Гүлнур Сатылганова те алыстан көрүнүп жаткан карылык, жалгыздык. Кыргыз Республикасынын эл артисти Булбул үндүү ырчы Гүлнур Сатылганова социалдык баракчасына убакыт тууралуу өзүнүн постун бөлүштү. Кутмандуу күн достор, ошентип жашы уланып, өз нугу менен өтүп жатат. Убакыт ан сайын шашыртат. Токтоочу деги, кайда эле шашыптырсың? Алдыга көз чаптырсам, те алыстан көрүнүп жатат карылык, жалгыздык, өкүнүч, сагыныч. Эмне мынча шашасың да, шаштырасың убакыт, деген пикир бөлүштү ырчайым. Көрмандарыл бул постко 2000ден ашык жактыруу белгисин коюп, алардын көбү сиздей таланттуу, сулуу, мыкты адам жалгыз эмес. Сизди сүйүп, урматтаган элиңиз бар. Карылыктын да өзүнчө керемети болсо керек. Неберелердин кучоосунда бир туугандарыңыздын арасында сиз эч качан картайбайсыз. Талантыңызга таазим, деген пикирлерин жазышууда. Эскерте кетсек, Гүлнур Сатылганова 1968 жылы 1 ноябрда Жалал-Абад облусуна караштуу Токтогул районунда төрөлгөн. Учурда репертуарындагы ырлары 200дөн ашат. Ыр десте, жазым келчи, угуп кой, асман деген ырлар жыйнагын чыгарган. Маалымат булагы Заман чекиткейжи.